Кызылкыяда 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк спидке каршы күрөшүү күнүнө карата шаардык масштабта иш-чара өттү. Шаарда 1 айлык акция жарыяланган. Анын алкагында 6 айылдык ден соолук чыңдоо комитеттеринде калкка түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келсе, бүгүн шаар тургундарына акысыз атайын ВИЧ илдетине экспресс тест уюштурулду. Биздин жалпы дарыгерлик практикалык борборуна караштуу мед кызматкерлери тарабынан конкурс болуп жатат. Ошондой эле бул иш-чарага келген катышуучуларды атайын ВИЧ илдетине текшерүү үчүн экспресс тест алынып жатат. Бул экспресс тест 20 минуттанын ичинде аныкталат. Кызылкыя шаарында азыркы учурда бул ооруну жуктургандардын саны 101 учур катталган. Медицина кызматкерлеринин айтымында көрсөткүч жылдан жылга өсүп жатат. Буга себеп миграция агымынын күчөшүнөн улам ооруну жуктуруп келгендердин саны көп болууда дешет адистер. Мурда баңгизаты аркылуу бир ийнени колдонгон учурлар катталып келген болсо, бүгүнкү күнгө келип жыныстык жол аркылуу жуккан учурлар басымдуулук кылганын дарыгерлер айтышат. Жыныстык жол аркылуу жугуу биринчи орунга чыккан. Ошол себептен өсүп атат деп ойлойм. АИВ инфекциясын аныктоо боюнча 3 жолу бар. ИФА анализи, экспресс ошол капиллярный кандан аныкталат. Үчүнчүсү болсо ошол экспресс ооз көңдөйүнөн шилекей безин аныкталат. Азыркы учурда биз ошол ооз көңдөйүнөн шилекей бездерин аныктоо жолу менен акция жүргүзүп жатабыз. Жыл сайын бул республика боюнча жүргүзүлөт аймактарда. Шаардык жалпы дарыгерлер практикалык борборунун дарыгери Чолпон Узакбаева оорукананын 45-чи каанасында бардык мүмкүнчүлүктөр түзүлгөндүгүн кошумчалады. ВИЧ илдетин өз убагында аныктап кароого алынса, дарыгердин көзөмөлүндө болгондур кадимки жакшы жашоодо жашай тургандыгын айтат. Энеден балага жуккан бир да учур жок экенин билдирет. Кызылкыя шаарында 15 декабрга чейин акция жарыяланып, анда өзүңдү ВИЧ илдетине текшерип ал аталышындагы акысыз саамалык уюштурулду. Шаардык мэриянын колдоосу менен бүгүн медицина кызматкерлеринин арасында сынакта уюштурулуп, анда ВИЧ илдетин токтотобуз урааны менен жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштери болду. Сынакка жалпы дарыгерлер практикалык борборунун кызматкерлери, оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык борбордун ак халатчандары, ошондой эле медицина колледжинин студенттери катышты. Алтынай Шабединова, Ислам Маманов, Алтын бешик жаңылыктары.